Атамбаев укук коргоо тармагы терең кризисте реформа жүрбөй атат. 8 министр алмашты 10 жылдан бери. Бары жасай албады деди. Назыр ишенген улан Исраилов деген министр келип олтурат. Ал үчүн премьер-министр жооп берип атат. Татаал суроолорго. Мен жеңил суроолорду берейин. Улан Жумабекович, административдик ведомство деген бар Кыргызстанда түшүнүк. Бизде канча түрү бар ошонун? Административдик ведомствонун канча түрү бар Кыргызстанда? Министр болуп кетип атасыз, айтыңыз. Жооп жок, 4 түрү бар. Сиз өкмөткө мүчө болуп кетип атасыз. Канча өкмөт мүчөсү бар? Жооп жок, 22 мүчөсү бар, сиз 22-чисисиз. Канча министерство бар? Айта аласызбы? Өкмөттө. Жок, канча министерство бар? Канча? Жок. Колунан жете эле эштетесизби, Сооронбай Шарипович? Анан ары, министр болуп келип калсаңыз, кризисте деди. Кризистин негизги күч себебин айтып бериңизчи. Атамбаев кризис болуп атат дейт. Күч себебин айтыңыз. Тапшырма берип жөнөтсө керек ошол үчөөнүн чечесин деп. Үчөөнүн айтыңыз. Биринчиси Текебаевди камайсың деп жөнөтүп атат. Билбейсиң. Мына реформа жүргүзөбүз деп атасыңар. Реформа жүргүзгөндө 4 приоритеттүү максатыңызды айтыңыз. Эмне жасайсыз? Жооп жок. 9-чу министр. Эме болду, сиз менен бүттү. Сооронбай Шарипович, Казакстанга маселе коюп атам, 20 жолу койдум дедиңиз. Көп. Койбош керек, маселени чечиш керек, мамилени оңдош керек. Эгерде биз эл аралык мамилелерди ойкы-кайкы сүйлөп көрүнгөнгө тийише берсек, вице-премьериңиздей болуп, эч маселе чечилбейт. Эми мен тышкы иштер министрине суроом. Биздин партнерлор бизге ишениш керек. Порошенконун аппараты биздин Украинадагы элчилик аркылуу чыгып, Атамбаевдин телефонун алып, силер менен макулдашып, Порошенко звонок кылып, Атамбаев менен сүйлөшүптүр. Силер Атамбаев менен сүйлөшкөн жоксуңар, шутник менен сүйлөштүңөр деп жооп берип атасыңар. Кандай эреже менен Порошенко бизге чыкты, ошону түшүндүрүп бериңиз. Урматтуу Омурбек Черкешевич, Порошенко менен Атамбаев ортосундагы эч кандай телефон сүйлөшүүлөр болгон жок. Бул бир. Кандай тартипте жасаган атайын ушу пранкердер аны уюштурган. Звонок Порошенко жасаган. Эгер Атамбаев жасаса, биз пранкер деп айтат элек, шутник деп. Посольстводон телефонун алышкан, ошол туурабы? Урматтуу Омурбек Черкешевич, мен дагы бир жолу айтып атам, телефон сүйлөшүү болгон жок. Бул бир. Экинчи, звонок бияктан кылган. Алар телефонду билген. Ушу телефонду алабыз деп. Азыр бул маселе изилдөө жүрүп атат. Атайын спецслужбалар жүрүп атат. Украинадан жасап атат, биз да жасап атабыз. Эч кандай сүйлөшүү болгон жок. Мен 2-чү күнү же 3-чү күнү мен кесептеш менен ушу жөндө сүйлөшкөнбүз. Маселе чечилди, маселе мы урегулировали этот вопрос.